Kim gün sayın 24 saatin içinde 100 jolu La ilahe illallahul malikul haqqul mubin dep aytsa. Bir ayt koydu. La ilahe illallahul malikul haqqul mubin. Oңой эле. 100 жол айтқанға аз эле вакыт кетет. Алла мага сизге бардык элибизге товфик берсин, үммөткө товфик берсин айтып жүргөнгө күн сайын 100 айтып жүрсөңүзчү, буну кереметин угуңуз. Kana lahu amana min al-faqr, жакырчылыктан ага амандык берилет дейт болду. Бул жакыр болбойт деген сөз. Экинчиси, wa unsa min wahshatil qabr, кабырдын коркунучунанчы буга бейпилдик берилет экен, жочур кабайт экен да. Унс берилет. Кабырдын азабынан ага коркунуч болбойт. Үчүнчүсү, wastuftiha bihin ghina, ушул зикир менен буга байлык ачылат дейт. Байлыктын эшиги ачылат буга. Вастуqla bihi babul janna, жана бейиштин эшигин такылдатат дейт. Аллаху акбар. Жакырчылыктан амандык, кабырда коркунучтук жок. Байлыктын эшиги ачылып атса, бейиштин эшигин такылдатып атса. Ушул равилери, риваят кылган кишилери бар го, өтө улуу, машаллах, ушундай насабыда шарафат бийик болгондуктан аалымдар айтышкан, ушундай хадисти алганга Кытайга барсаң дагы аздык кылат деген. Жеңил деген. Ошончо кыйналып, машаккат көтөрсөң дагы депчи. Валау вaqala ba'd ruwatihi law rahiltum fi tahsil hada al-hadis ila as-Sin ma kana kasir. Көпкө болбойт эле эгерде Кытайга барганда да. Анда лифадли ruwatihi wa sharafi sanatihi себептегенде бунун риваят кылгандарын өтө фазилеттүү адамдар да. Хазрет Али разияллаху анху ошонун урпагы да. Ким десеңиз Хусейн разияллаху анху баласы, анын баласы Зейнул Абидин, анын баласы Мухаммад ал-Бакир, анын баласы Джафар ас-Садик. Мына ушулардын бардыгы чекеден риваят кылып атат да. Ошон үчүн 100 жолу айтып жүрөйлү. Кандай деп? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Дагы La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Таспин айтып, кармабын айтып коюш керек да. Мен эртемен айтыңыз, унутуп калсаңыз, жумушка кетип атып айтып койсоңуз деле болот. Түштө деле айтып коюң, не түштөн кийин деле өтө жумуштар көп, ана мына кечинде үйгө келатып деле. Эч кандай эмес. Айтабызбы иншалла. Башкаларга да жеткирели.